Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартиби программасы. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында төрага Чыныбай Турсунбеков өзүнүн спикерлик милдетин расмий түрдө тапшырганын жарыялады. 1,5 жыл ичинде Чыныбай Акунович кандай иш аракеттерди жасады жана парламентте кандай алып барды, бул боюнча өзүнүн кесиптештеринин пикирин сурамакчыбыз. Ошондой эле төрагалык кызматка кимдер талапкер болууда, бул тууралуу дагы Жогорку Кеңештин депутаттарынын пикирин укмакчыбыз. Анда эмесе алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар. Мына бүгүн спикер Чыныбай Турсунбеков өзүнүн милдетинен расмий түрдө баш тартканын билдирди. 1,5 жыл иштептир. Ушул убакыттын ичинде анын ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Бардык эле спикерлер жакшы иштеп келатышат, өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Чыныбай Акуновичтин убагындагы ишмердүүлүктөрдө парламенттик арасындагы бир топ жумуштар болду. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле быйыл эле ушу ЭАЭСке өтүү боюнча андан тышкары ушу Матвиенколор келип, Россиянын Госдумасынын Володин келип кетти. Андан тышкары Европаны кыдырып келишти. Түрк мамлекеттерин аралап ошо парламенттик арасындагы иштерди көбүн аткарышты. Эми мен ачыгын айтканда мындай мага жакшы эле иштегендей болду да. Мына азыр спикер өз сөзүндө айтты, биз демократиялык башкарууну аягына чейин жеткиришибиз керек, ал үчүн конституциялык реформаларды улантышыбыз керек деди. Сиз буга кандай дейсиз? Биринчиден, Чыныбай Акунович бир эле фракциянын эмес, жалпы парламенттин төрагасы болду. Кабыз иштеди, түз жүрдү, ыплас оюндарга катышкан жок. Ошон үчүн анын кетип калышы биз үчүн күтүлбөгөн окуя болду. Себеби өзү кандай гана өдүкөдө болбосун, түз жүргөн адамдардын кызматтан кетип атышы, демек мамлекеттик системанын, саясаттын түз эмес экенинен кабар берет. Бул жеңил иш эмес. Ал айткан эки нерсе экөө тең туура. Биринчи, демократиялык реформалар. Акыркы 1-2 жылда биз артка кеттик. Эл аралык индексте да кеттик артка. Мамлекет ичинде өзүбүздү сезип атабыз. Бул басма сөзгө болгон басым, бул өкмөттүк уюмдарга эмес болгон басым, бул апай салык адамдардын ар кандай шылтоо менен кылмыш козголуп, же камакка алынып, же соттун чечими чыгышы, бул Кыргызстанга прогресс алып келбейт да. Бул жагынан Чыныбай Акунович ошону айтайын десе керек. Экинчи, конституция боюнча биз эми жыл сайын алмаштыра берсек, конституциядагы өзү баркы кетип бүттү. Орто Азияда Тажикстан бар, Өзбекстан, Казакстан, Түркменстан. Кээ бир алардын режимдери бөлөктөргө жакпайт. Бирок алар эффективдүү мамлекеттүү башкаруу системасын орнотуп алышты да. Эң чабал мамлекеттик система бизде. Конституция боюнча мен ойлоп элем, ар дайым иштеген туруктуу конституциялык комиссия болуш керек парламентте. Ага фракциянын лидерлери, өтпөй калган парламентке партиянын лидерлери, мыкты юристтер бир 3-5 жыл иштей бериш керек. Конституциянын кайсы жагында мүчөлүштүктөр бар, кайсы жагында оңдосок болот. Эл аралык конституциялык цивилизм боюнча тажрыйбасы бар, Венеция комиссиясы бар. Мүмкүн 3-5 жылдан бышып жетилет. Биз баягыдай 1-2-3 айда эле конституциянын жаңы редакциясын жазып тездетип ийбей, туруктуу конституция боюнча комиссия керек. Коомчулуктун катышуусу менен өзүгү парламент түзгөн. Ошондо бышып жетилет. Азыркы айтылып аткан ойлор, азыркы карама каршылыктар, мына бүгүнкү эле көрүп атасыздар. Вице-премьер келип, экинчи вице-премьердин талапкерлигин суруш кылып атат. Бул дүйнөлүк практикада, логикада, акылга да сыйбаган нерсе. Экөөнүн статусу бирдей. Саясий жагынан да экөөнүн статусу бирдей. Моралдык жагынан ал бири-бирине карыздар болуп калат да. Мындай болсо эртең анда дагы бир министрдин орун басары, экинчи орун министри да барып сунуш кылыш керек. Айыл чарба министри келип туруп, финанс министри сунуш кылыш керек. Бул ошол биздеги системанын чалкештигинен кабар берип атат да. Традиция болуп калган, жигердүү, эффективдүү иштеген мамлекет система жок экен. Туш келди проблема чыгат, туш келди чечебиз. Ону система чечиш керек. Айтсаңыз, көпчүлүк эле депутаттар Чыныбай Турсунбеков либерал, калыс иш алып баралды деп айтып атышат. Бирок бүгүнкү күндө анын ушул кызматтан кетүүнүн кандай кажети бар эле, ошо себептерин айтып бере аласызбы? Эми мен айтып кеттим, Чыныбай Акунович мыйзамды бузбай, регламентти бузбай иштеди.
баягы мыйзамды бузса, ал процедурасы бөлөк, баягы депутаттардын недовериясы менен да, мындай недовериясы көрсөткөн эч ким жок, андай инициативалар жок. Чыныбай Акунович өзүнүн каалоосу менен кетип атканы, мен ойлойм, ал өзүнүн эрки менен. Мына азыр кетип аткан спикер Чыныбай Турсунбеков 1,5 жыл ичинде ишмердүүлүгүнө сиз кандай баа берет элеңиз? Эми мен 3-чү союз депутат болуп, бир топ спикерлер менен иштешип калдык да. Чыныбай Турсунбеков адам катары, орустар айтат порядочный деп, ушундай бир жакшы кыргыздын мыкты уулдарынын бири экен, жакшы иштеп кетти. Бул акыйкат, чындыкты айтып, чындык боюнча иш жүргүзө алды десем болот. Эми чоң политикада кадам да чоң болот да, эгерде бир кадам туура эмес болуп калса, адам чоң жаңылып калат. Мен оюмча кеткенин ошондой бир кадамынын бирөөсү себепкер болуп калса керек деп ойлойм. Ал эми иштеши боюнча жакшы спикер болду деп Кыргызстан тарыхында жазылып калат деген оюм бар. Себеби мына өзгөчө ата мекен фракциясына бир топ оор күндөр келди. Биринин үстүнөн экинчиси иш козголуп турду. Ошол мезгилде дагы төрага катары мындай чындыкты, акыйкатты ортодо кармап турду да. Мен ойлойм, бул жакшы касиет. Чыныбай Акунович азыр өз сөзүндө айтты, чыныгы демократиялык парламенттик башкарууну орнотушуп, ошого жетишибиз керек деди. Сиз буга кошуласызбы? Эми демократия бул бир күндө же 10 жылда курулуп калбайт экен да. Канча биз көп тажрыйбабызды топтоп, мыйзамды сактаган күндөн баштап гана демократия пайда болот. Биздин 26 жылдык тарыхыбызда мен ойлойм, демократиянын баскычтарынын башталышы бар. Биз ушул жол менен, ушул багыт менен кетсек, сөзсүз жетишебиз. Мына азыркы өзгөчө белгилей турган нерсе, жаңы шайланган президентке, мөөнөтү өткөн президент ыйгарым укуктардын бардыгын тынчтык жол менен өткөрүп бериши да, мен ойлойм, демократиянын биринчи баскычы, ушунга парламенттин дагы эмгеги зор. Мына азыр жаңы спикер шайланганы турат, анан сиздин көз карашыңызда сиз кимди жаңы спикер катары көрө аласыз? Эми чынын айтканда, спикер болуш дагы бул өтө оор маселе. Себеби дегенде спикер болгон адам ошол бардык ошол 120 депутатка бирдей мамиле жасаган адам болуш керек. Андан ушул мыйзамды жакшы билген киши болуш керек да. Буга татыктуу деп мен Исхак Масалиевди айтып кетмекмин да. Ошол киши эгерде спикер боло турган болсо, мен ойлойм, ушул жогорку кеңеште жакшы тартиптер болуп, жогорку кеңеш мыйзамдуу иштейт деген ойду айтып келет. Эл арасында айтылып атат, бир нече талапкерлердин ичинде сиздин да талапкерлигиңиз бар экен, ушунун чынтөгүн айта кетесизби? Бул боюнча биздин фракция чечет. Азыр саат 11-де фракциянын отуруму жыйыны болот. Ошондо ошол жерде жалпы депутаттардын, Кыргызстан фракциясынын депутаттары кандай чечимге келсе, ошого жараша иш болот да. Талапкерлер айтылып атат, анын ичинде меники да айтылып калыптыр. Эми буюрса деп турабыз, фракциянын кандай чечим чыкса, ошого баш ийебиз да. Бүгүн парламенттин астында жаңы төраганы шайлоо маселеси турат. Анан сиздердин КСДП фракциясы кимдин талапкерлигин көрсөтүп жылдыралы деп атасыздар? Азырынча кайсы талапкердин жылдырабыз деген маселе каралып элек. Азыр 5 моменттен кийин фракция өзүнүн чукул жыйынына чогулуп туруп, анан көпчүлүк коалицияга сунуш киргизет, анан көпчүлүк коалиция гана комитетке сунуш киргизет, комитеттин корутундусу менен жалпы палатага алып чыгат да. Бул маселе азырынча бизде такталып элек, каралып элек. Азыр 5 моменттерден каралат. Болжолдуу талапкер бар да. Мага ал жөнүндө азырча маалымат жеткириши элек. Менин угушума караганда, башка кесиптештерге караганда ошол тиги Дастан Артисбекович Жубабековдун талапкерлиги каралат деген неме бар. Мына азыр ошону фракция колго салып, өткөрүп, анан кийин парламентке алып чыгабыз. Шайлоо ошондо качан болот? Эртеңби? Бүгүн эле болуп калышы мүмкүн. Анткени эгер бардык фракциялардын бардыгы чечимдери чыкса, комитет бүгүн эле чукул жыйынга чыгып, комитет өзүнүн корутундусун алып чыкса, жаңы спикер бүгүн түштөн кийин шайлап калышы мүмкүн. Анткени түшкө чейин карала турган маселелер деле аз, түштөн кийин толук мүмкүнчүлүк бар. Таза болбогон күндө да эртең Кыргыз парламенти жаңы спикердин
отуруп калышы толук кажет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Жогорку Кеңештеги жаңылыктар менен Кеңеш KG сайтынан жана парламент радиосунан тыңдаңыздар. Азыр түштөн кийин дагы Жогорку Кеңештин төрагасын шайлоо күтүлүүдө. Саламатта туруңуздар.